Кыргызстандын Алыскы облусу Баткенде карапайым калктын түшөлгөн маселеси эң биринчи орунда чек ара маселеси. Жергиликтүү калктын күткөнү да, тилегени да коңшу мамлекеттер менен алаканын жакшырыш экен. Оокатыбыз Өзбекстан менен Тажикстансыз кыйын болот дешкен айдаркендиктер Мадумаровдон биздин үнүбүздү ушуга чейин бир да бейлик укпады эле. Сиз Кыргыздын жерин бөлбөй, бардыгына бирдей башчы болуңуз деп өтүнүштү. Кыргызстанга Aslan Madumarov'tan taze prezidenti şaylavarısı sizlerden men ötünem soranamı Kudaydalardan dağın tilep getemen. Кадамжай район борборундагы стадиондо топтолгон 10 миңден ашуун эл таң эртеден тартып эле Мадумаровду күтүп отурушту. Алардын өтүнүчү да, талаптары да ак иштеген, ток бейил башчы бол деген өтүнүчтөр болду. Канткенде өзгөрөбүз, биз туңгуйукка капталып калдык, өнүккөн Кыргызстандын келечегин кантип куробуз деген суроолор болду. Құдай қаласа, Қырғызстан түндігі жоқ, түштігі жоқ, батышы чығышы жоқ, қырғызы қазағы жоқ, өзбегі тәжігі жоқ, ұйғыры дуңғаны кәрісі жоқ. Біз қасиетті Қырғызстандың ыйманду пенделері бол отырған мамлекетті түзгім келеді. Азыркы учурда карапайым элдин көпчүлүгү чет мамлекеттерде эмгек мигранттары болуп иштеп жүрүшөт. Бирок алардын укуктарынын быйылкы шайлоодо эске алынбай жаткандыгы кадамжайлыктарды өзгөчө тынчсыздандыргандыгы айтылды. Бизде азыркы бийлик эмес, ошол мигранттар жөнөкөй элдин жашоосун көтөрүп, миллиондогондорубузду багып жатса, эмне үчүн алардын шайлоого катышууга укугу чектелет деген ачуу чындыктын суроосун узатышты. Москвага, Екатеринбургка, Новосибирскиге эмнеден коркуп атат булар? Ошолордун баары Мадумаровка добуш берет деп коркушат. Ошон үчүн четтетип атат аларды. Мен аларга кайрылам. Колуңуздардан келсе 15 күнгө ата-энеңиз менен амандашып келип кетиңиз. Ушулардын тилегин таш каптырыңыз. Ал жактан добуш бере албаса, Кыргызстанга келип, Кыргызстандын келечегин мен чечем деп далилдеп бериңиз деп кайрылам. Чакырыңыздар балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды. Кадамжайлыктар улуу тилек кылып кыргыз элинин жаңыча жашоого багыт алып барган Искак Разаковтай жетекчи болуңуз деп улуу инсандын сүрөтүн эстеликке беришти. Ичкиликке бөлүнбөй, аркалыкка бөлүнбөй, түндүккө бөлүнбөй, түштүккө бөлүнбөй, бир бололу туугандар. Баарыбыз бир тууганбыз. Улутубуз ким болбосун? Орус болобузбу, кыргыз болобузбу, өзбек болобузбу, тажик болобузбу? Бир бололу туугандар. Кудай буйрса, мен келечекте элибиз үчүн, жерибиз үчүн Искак Разаковичтей, Абдыкадыр Орозбековтей, Көкжал Жусуп Абдрахмановтай, айтканын бербеген Баял Исакеевтей, ишмердүүлүгү Султан Ибраимовичтей, тазалыгы Абсамат Масалиевичтей, өтө кынтыксыз иштеген Турдак Мусубалиевичтей жетекчи болуп берем деп убада берем. Рахмат чоң. Кечки саат 4-тө Кызылкая шаарынын Борбордук айымтында топтолгон элдин саны 15 миңге жетти. Мындай элдин көп топтолушу өткөн жылы Мадумаров келгенде болду эле, эми мына бүгүн ушундай болуп жатат дешти шаардыктар. 3 саат бою талапкер элдин суроолоруна жооп берди. Кызылкаяда ушул аянтка кылкылдап турган барыңыздар мен ишендүү кишимсиздер. Акылсыздар ушуга. Анда биз Мадумаров үчүн эмес, келечек үчүн, касиеттүү Кыргызстан үчүн, мына өсүп келаткан балапандар үчүн 30-ында таң эртең багымдатты окугандан баштап кечке чейин келиңиздер тикеден тике туруп берели. Себеп өз бактыбыз өзүбүздүн колубузда. Келиңиздер туруп берели. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы аты менен гана Кыргызстандын ата журттун бүтүндүгүн ойлобойт. Муну Адахан Мадумаровдун азыркы учурдагы шайлоочулар менен болгон жолугушуулары ырастап турат. Анткени талапкер бүткүл республикадагы иш башкаруучулары жалпы командасы менен бүтүн Кыргызстанды кыдырууда.